La 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 la, la 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 la, la 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 la, la la la. Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Урматтуу мусулман бир туугандар, Ислам Насаат каналынын WhatsApp группасына келген суроолорго көңүл бурсак, бир тууганыбыз сурап жатат. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Мен намазга кызыгам, бирок үргөн албайт атам, эмне кылсам болот дейт. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Биринчиден намаз китеп сатып алыңыз. Мына ошол намаз китептен колуңуздан келишинче көп окуңуз. Эртең менен кечинде көп окусаңыз батыраак жаттайсыз. Жаттагандан кийин мына ошону машыгыңыз. Кантип машыгасыз десе, үйрөнгөн нерсеңизди, жаттаган нерсеңизди бош убактыңызда окуй бериңиз, нафил намаз ниет кылып. Же болбосо намаз окууну үйрөтүү деген жай намаз чыгыптыр. Мына ошол эле жанакы намаз китепте эле жай намаз бетиге түшүрүп коюптур. Ошол жай намазды алып, ошодон вактынчалык колдонуп турсаңыздар болот. Ал жай намазды колдонууда бир эскертүү бар экен, ал жай намаздын үстүгө чыкпагыла деген. Мына ошол жай намаздын үстүгө чыкпагыла дегенге кошумча дагы бир эскертүү, ал жай намазды жерге салбагыла. Анткени ал жай намазда Аллахтын каламдары, Аллахтын сөздөрү бар. Аллах Таала өзү кандай улук зат болсо, Аллахтын сөзү дагы ошондой улук. Ошондуктан аны жерге салган бул жакшы эмес. Аллах Кур'анда айтат: "Саббихисма роббикал а'ла". Улуу болгон Роббиңдин атыны таңазалагын дейт. Алла өзү кандай улук болсо, анын аты дагы, анын сөзү дагы ошондой улук. Ошондуктан аны жерге таштаганыбыз болбойт. Үйрөнүүнүн жолдору ошондой, туугандар. Үйрөнүүдө негизи башыда кыйын болот. Эч бир нерсе жеңилчилик менен келбейт. Арабтарда сөз бар: "Ла илма бидуни табин", кыйынчылыксыз илим жок дейт. Ошондуктан башыда кыйын болот, иншалла. Ошол кыйынчылыкка жараша Аллахтан сөзсүз ажыр, сыйлык аласыздар, иншалла. Экинчи суроого өтө турган болсок, Ассаламу алейкум. Менде суроо бар. Грип учурунда намазды убактынча токтотсо болобу? Мурун агып жүдөп атам. Мурда только багымдатуу окуп, кээде 5 мал окуп, ооруп калган кезде токтотот элем. Кыштан баштап 5 мал токтотпой окуп келатам. Эми дайым токтотпой 5 мал окуйм деп ниет менен окуп атам. Кече түнү грип болуп кыйналсам да окудум дейт. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Сурооңуз түшүнүктүү. Окуп аткан намазыңызды Аллахым кабыл кылсын. Намазды вактынчалык токтотконго болбойт. Намазды кимдер токтотот десе, аял кишилер токтотот. Кайсыл убакта токтотуп турса болот? Этек кири келип аткан учурда токтотот. Төрөттөн кийин токтотуп турат. Башка малдарда намаз токтотсо болбойт. Бизде намазга болгон жеңилчиликтер бар. Эгерде путуң ооруса, колуң ооруса, же бир ошондой рүкү, сеждеден тосо турган, же кыямга туруудан тосо турган бир оору болгон болсо, анда отуруп окусаңыз болот. Андан да тосо турган болсо, жатып окусаңыз болот. Жатканда кыйналсаңыз, башыңыз менен окусаңыз болот. Башыңыз менен эле ишара кылып, ошого чейин болот. Эгерде башың да иштебей калса, анда ошол убакытта эле сакыт болот. Башка убакыттарда намазды сакыт кыла албайсың, намазды түшүрө албайсың. Чындыгында бир туугандар, намаз бул исламда анын өтө бир чоң орду бар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Иннал ислам буни аля хамсин". Чындыгында ислам 5 нерсеге курулган дейт. Кайсыл нерселерге десе: шахадатун алла илаха иллаллаху ва анна Мухаммадан абдуху ва расулух. Биринчиси Аллах Таалага ыйман келтирүү. Чындыгында Аллах Таала жалгыз, андан башка кудай жок. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям анын кулу жана анын пайгамбары, элчиси деп ыйман келтирүүбүз. Мына ыйман келтиргенден кийин, мусулман болгондон кийин эле бизге кийинки турган, ыймандан кийинки эле даражада турган бул намаз болот. Икомус сала, намазды тургузуу, ва ита зака, закетти берүү, ва хаджул байт, ажылыкка баруу, эгерде кудурет жетсе.
ва саума Рамадан, Рамазан айында ораза кармоо. Намаз кимдерге милдет болот десе, намаз балакатка жеткен мусулман, акыл эси жайында болгон адамдарга милдет болот. Качан мына ушул 3 шарт табылган болсо, сөз түрдө намаз окуш керек. Кыяматта дагы биздин эң биринчи сурак намаздан башталат. Эгерде намазыбыз жакшы чыккан болсо, биздин калган амалдар дагы жакшы болот. Инсан намазда Аллах менен байланышат. Ошондуктан намазды таштаганы кичинекей бир себептерден намаз ташталып калбайт. Динибизде жеңилчиликтер бар. Муну ошол жеңилчиликтерден колдонсок болот. Бирок жеңилчилик дегенде таштап коюу деген эмес. Кийинки суроого өтө турган болсок, Ассаламу алейкум жамаат. Сиздерден бир нерсени сурап алсам болобу? Менде омурткамда грыжа бар. Мен ошол грыжадан айыгуу үчүн йога менен машыгууга барсам болобу? Жообун айтып койгулачы дейт. Ва алейкум ассалам рахматуллахи ва баракатух. Албетте йогага барсаңыз болот. Ал жерде болгону машыгууга, дене тарбия кылууга болот. Мисалы денелерди чойгону, кандай дем алыш керек, кандай дем чыгарыш керек. Мына ошол нерселерди машыгып үйрөнсө болот. Ал эми алардын дуасы, алардын ибадатын кылган бул болбойт. Калган машыгуулары дене тарбиясы боло берет. Андан кийинки суроо. Саламатсызбы? Мен 15 жаштамын. Лицейде окуйм. Саат 8-ден 5-ке чейин. 5 убакыт намаз окуйн десем, убактым болбойт да, сабакта болуп, багымдат намазын окуп койсом болот дейт. Ва алейкум ассалам рахматуллахи ва баракатух. Аллах Таала 5 убакыт намазды фарз кылган. 5 убакыт намазды окуңуз. Сиздин азыр абалыңыз болгону пешим намазын эле лицейде окуйт экенсиз. Калган намаздарды үйдө окусаңыз болот экен. Эгерде таптакыр сизде убакыт болбой жаткан болсо, намаздын фарзын эле окуп туруңуз, пешим намазын фарзын окуп туруңуз, калган намаздарды толугу менен сүннөт, важиби менен үйдө окуйсуз. Ассаламу алейкум. Таксыр суроо берсем болобу? Аял эркек төшөктө кийимсиз, тактап айтканда, ич кийим менен жатса болобу? Ыңгайсыз болсо кечиресиз дейт. Ва алейкум ассалам рахматуллахи ва баракатух. Аял эркек төшөктө ич кийим менен жатса болот, бирок ага кээ бирки шарттар бар. Жаныңыздарда жаш балдар болбош керек, жана ал үйдүн эшиги кулуп болуш керек. Бирөө кирип келбей турган болуш керек. Муну ошол шарттар табылган болсо, эгерде дерезе болсо, дерезе жабык болуп, пардалар түшүш керек. Ушул шарттар табылган болсо, иншалла боло берет. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Мен учурда Москвадамын. Бул жерде пельмен, манты, вареники жасап сатабыз. Эттин түрлөрү бар. Чочконун этин кескен бычак менен башка эттерди жууп туруп кессе арам болбойбу дейт. Ва алейкум ассалам рахматуллахи ва баракатух. Бычакты арам нерсеге колдонуп, аны жууп, башка адал нерсеге колдонсо, ошол адал нерседен арам болуп калбайбы деп суроо берет. Бычакты таза жууган болсоңуз арам болбойт. Бирок сиздин ошол кылып аткан ишиңиз, чочко кесип иштеп атканыңыз, бул шарият тосот мындан. Аллах Таала эмне кылды? Чочкону Куранда арам кылды. Чочкону саткан дагы болбойт, сатып алган дагы болбойт, ал жерде иштеген да болбойт, аны жегенге дагы болбойт. Ассаламу алейкум. Суроо. 70 000 жолу келимени апама хадия кылсак болобу намаз окуш үчүн? Пайдасын айтып бере аласызбы? Дейт. Ва алейкум ассалам рахматуллахи ва баракатух. Динибизде, шариятыбызда 70 000 жолу же 80 000 жолу деген бир хадис же бир андай нерселер жок. Куранда да келген эмес, хадисте келген эмес. Канча көп болсо, ошончо жакшы болот. Колуңуздан келишинче көп айтып, апаңызга хадия кылыңыз. Ошол менен биргеликте ата-энеңиздерге көп кызмат кылыңыздар. Аллахтан ошол хадияны кылып туруп, Аллахтан дуа кылып сураңыздар. Я Аллахым, ошол хадиянын себебинен апама туура жол көрсөт, хидаят бер деп, намаз окушка өзүң тауфик мүмкүнчүлүк бер деп дуа кылсаңыздар, иншалла сиздердин ошол кылып аткан ишиңиздердин себебинен иншалла
Аллах Таала балким хидаят берип калар иншалла. Ошол мазмунда негизи хадистер келген. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн куттуу хадисинде айтат: "Ма мин ахадин яшхаду ан ла илаха иллаллаху ва анна Мухаммадан абдуху ва расулуху сидкан мин калбихи илля харрамахуллаху алан-нар." Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: Кимде-ким келимени айтса, кайсыл? Ла илаха иллаллаху Мухаммад расулуллах. Чындыгында Аллах жалгыз, Аллахтан башка сыйынууга татыктуу зат жок. Мухаммад анын элчиси, кулу деп ыйман келтирсе, чын жүрөктөн Аллах Таала ал адамга тозоготун арам кылат деп айтат. Ошондуктан бул амалдарды көп кылайлы, хадия кылайлы, шарият тоспойт хадия кылуудан. Канча көп кылып туруп хадия кыла турган болсок, ошончо сооп иншалла сөзсүз жетет. Кийинки суроого өтө турган болсок, Ассаламу алейкум. Жашым 42-ге кирет иншалла. Каза болгон намаздарым жана орозолорумду толукташым керек. Ошол каза намазды бир күндүк намаз парызды бириктирип окуймбу же ар бир малдын казасын ниетимди айтып окуймбу? Орозонун казаларын кандай ниет кылам жана кантип толуктасам болот дейт. Алейкум ассалам рахматуллахи ва баракатух. Сурооңуз түшүнүктүү. Аллахым окуп аткан намазыңызды кабыл кылсын, өмүрүңүздү узун кылсын. Намаздарды, каза намаздарды кантип окуйбуз десе, албетте ага ниеттер шарт. Кайсы намазды окуп атасыз? Багымдат намазын окуп атасызбы, акыркы намазыңызбы же эң алгачкы намазыңызбы? Мына ошолор ниет кыласыз. Мисал айта турган болсок, менин эң алгачкы каза болгон багымдат намазды окумакка ниет кылдым. Же болбосо мен эң акыркы каза болгон багымдат намазын окумакка ниет кылдым деп намазга кирише бересиз. Намазга киришүүдөн алдын бир жолу камат айтасыз, каматтан алдын азан айтасыз, анан ар бир фарз намаздарга камат айтасыз. Кайсы намаздар окулат? Фарз намаздар окулат, витр важып окулат, сүннөт намаздар окулбайт. Кайсы убакытта окулат десе, бардык убакытта окула берет. Бир гана күн чыгып аткан учурда, же болбосо чак түштө, же болбосо күн батып аткан учурларда гана окулбайт, башка бардык убакытта окуй бересиз. Окууда мындай кыласыз. Кааласаңыз бир күн, мисал, жалаң 5 каза болгон багымдат намазыңызды окуйсуз, жалаң багымдаттарды. Кааласаңыз 5-имди, кааласаңыз асырды, ушундай окусаңыз болот. Же болбосо бир күндө канча колуңуздан келет. 10 күндүк намазды колуңуздан келеби? Анда 10 күндүктү окуңуз, шариятынан тоспойт. Колуңуздан келишинче окусаңыз боло берет. Ал эми орозого келе турган болсок, бул орозо жылдын бардык убакытта тутсаңыз боло берет. Болгону Рамазан айынын орозосун тутпайсыз. Ошол убакта эле тутулбайт каза орозолор. Башка убакытта, бардык убакытта тутула берет. Анткени эмнеге Рамазан айында тутулбайт? Анткени Рамазан айында өзүнүн орозосу тутулуш керек. Ошону орозону кармоодо дагы кандай ниет кыласыз? Менин эң алгачкы же болбосо менин эң акыркы намазым деп ниет кыласыз. Ошону тута бересиз. Анан 2 айт күн орозо кармалбайт, анан аямы ташрик күндөрү 3 күн орозо кармалбайт. Башка убакыттарда кармасаңыздар боло берет. Солли аля сайидина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин би рахматика я архамар рахимин.